Катча эме. Сиздин катыңыздын негизинде кайрылам да. Казакстандан жөнөтөм. Ооба, Казакстан. Анан урматтуу туугандар. Мындай иштебей атат, андай кылып атат, мындай кылып жүгөрү кайтарып жүргөн жок. Нурбек эке менен жакшы эле эме кылам. Баа бергенде деле мисалы эң активный айыл өкмөттөрүнүн бири аракет кылып атат. Алдaba. Февральда аба ырайы плюс 20 градуска чейин жылыйт. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, быйыл февраль айы Кыргызстанда адаттагыдан жылуураак болот. Жаан-чачынын көлөмү нормадан аз күтүлүүдө. Айрым күндөрү күндүз абанын температурасы плюс 20 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Мындай жылуу аба ырайы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында байкалары болжолдонууда. Аскат Сулайманов африкалык келинге котормочу болуп жатат. Кыргызстанга Африкадан келин болуп келген Люси жана анын жолдошу Марат тууралуу көркөм тасма тартылып жатат. Тасмада кыргыз элине таанымал актер жана актрисалар роль жаратышат. Маалыматка ылайык, тасма 4-мартта көрүүчүлөргө сунушталат. Кинонун постерин тартып атабыз. Люси кантип түшүш керек экенин азыр Аскат байке переводчик болуп түшүндүрүп атат. Люси. Жакшы, азыр көргөндө жакшы болду да. Аскат байке сону түшүндүрөт экен. Ысык көлдө ири нефрит ачылды. Ысык көл облустун ири нефрит кенинен ачылышы өттү. Салмагы 180 тоннадан ашкан уникалдуу нефрит ташы табылды. Бул нефрит мындан 10 жыл мурун табылган, бирок урдалып кетүү коркунучунан улам көп убакыт бою жер астында жашырылып келген. Эми таш казылып алынып, расмий түрдө жаңы туристтик жай катары тааныштырылды. Караколдо 30 жаштагы киши көп кабаттуу үйдүн таштан салган түтүгүнө түшүп кеткен. Аны УКМден 3 куткаруучусу алып чыккан. Киши түтүккө кандайча кетип калганы белгисиз. Рафаэль Физиев Сиднейдеги беттештен нокаут менен утулду. Бүгүн 1 февралга караган түнү Австралиянын Сидней шаарында UFC 325 турнири өттү. Турнирдин жеңил салмактагы беттешинде рейтингде 9 орунда турган Рафаэль Физиев менен бразилиялык 14-орундагы Маурисио Руфи октагонго чыгышты. 29 жаштагы Руфи 2-раунддун аягында нокаут менен жеңишке жетишти. Ал эми 32 жаштагы Физиев карьерасында 13 беттеште жеңишке жетип, бүгүн күнү кошкондо 5 жеңилүү ызасын тартты. Физиев 2021 жылы Кыргызстандан баш тартып, башка өлкөгө үй бүлөсү менен чыгып кеткен. Мас абалындагы милиция кызматкерлери менен өзүн издеп жүрө берген. Түркиянын Бурса провинциясында 2021 жылы кызыктуу окуя катталган. 50 жаштагы Бейхан Мутлу спирт ичимдигин ичкенден кийин токойго чыгып кеткен жана кайра кайтып келбеген үчүн туугандары анын дайынсыз жоголгонун билдиришкен. Андан кийин волонтерлор жана полиция катышкан. Издөө иштери башталганда Мутлу өзү кошо издөөгө кошулган. Бирок аны так эле өзүн издеп жаткандар экенин түшүнгөн эмес. Окуя токойдо анын атын катуу чакыра баштаганда гана ачыкка чыккан. Мутлу тынч туруп, мен бул жердемин деп жооп берген. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.